Биз ушу 2000 жылдан бери дыйканчылык менен алек кылып келебиз. Анан ошол убактарда биз МТЗ-80 тракторум бар болчу. Ошо МТЗ-80 трактор менен иштеп, анан кийин анын күч кубаттуулугу кичине асайгандан кийин Юто тракторун алганбыз. 2018 жылдары Юто тракторун. Анан андан дагы күчү аз болгондуктан биз ушу Зумулён тракторунун Байдыйкан менен келишим түздүк. Бул 200 аттын 2004 аттын күчү 200 аттын күчүнө бар. Анан ушунун ат күчүнө байланыштуу биздин жерлерибизди ылдамыраак бүтүрүп берип атат. Башка фирмаларга караганда бул Зумулён деп азыр кичине көбүрөөк элдер алып атканына байланыштуу биз да ушуну алганбыз. Өзүнүн эмеси жакшы экен, бая экономичный, Бошовский мотор отурат экен, күчтүүлүк жагынан жакшы экен, дөңгөлөктөрү чоң, удобствосы да жакшы, кондиционер, печкалары менен кыштын күнү. Кубаттуулугу жакшы, анан кийин сапаты жакшы экен, темир качествосы, көтөргөн эмелери, басканы көтөргөнү, майлар өзүнчө баягы гидросистемасы. Мунун ичинде шум жок да, баягы кишини, адамды чарчатпайт. Удобствосы бар да. Адам иштеп атканда чарчабайсың. Жумушту тезирээк да бүтүрөт экен, баягы 1 гектар жерде 20 мүнөттө деле бүтөт. Мынакей бул сиденьяда подвеска да бар. Өзүңдүн салмагыңа расчет аласың. Ошол менен подвеска өзүңдүн салмагына расчет алып иштеп берет. 16 скорость бар, муну артка астыга бирдей калыпта жүрөт экен. Коробка автомат, артка астыга блокировка 4 выдысы менен, кондиционер иштейт, радиосу. Бир адамга да удобный да. Ал эми бул багын айта турган болсок, багы 350 литровый баг. Объему чоң. Качествосы да жакшы экен бул тиги бактын. Бул болсо воздушканык болсо 3 эмеде турат. 3 фильтр менен өтүп барып воздушный моторго кете турган. Ал эми бул подвескасын айта турган болсок, подвескасында 2 цилиндр турат экен, чоң цилиндрлардан. Өйдө көтөргөндө 4,5 тоннаны көтөрүп берет. Ылдый басканда 4 тоннанын ушунусу менен артыкчылыгы бар экен мунун. Көтөрүмдүүлүгү жакшы. Темирлери калың. Анан бул дөңгөлөгүнө келсек, широкий дөңгөлөк. Буга да соответствует экөөнү бири-бирине. Көтөргөнүнө. Грузиктери бар, буякта грузиктери 240, бир грузикте 240 килограмм турат экен. Ошол менен салмагы 7,5 тонна. Бул астына келсек, бул грузиктер, буякта грузиктери бар астында 800 килограмм вес менен экен. Бул фаралары болсо кечкисин бизге иштегенге ыңгайлуу экен. Жарык аябай эле жарык болот, күндүзгүдөгүдөй болуп. Түн ичинде да иштөөгө мүмкүнчүлүк бар экен да. 2024-жылы алганбыз ушу тракторду. Ошол убактан бери эч жерде эле бузула элек. Сервис болсо 2 жылдык гарантиясы менен берген. Бирок ошого байланыштуу биз майларын убагында алмаштырып, фильтрлерин убагында, мотордун майын, коробканын майларын убагында алмаштырган себептен биз кайрыла элекпиз азырынча. Бузула элек да.